Халк жайгашкан тилкелердеги темир жолдун эки тарабына 9 чакырымга жеткен темир тосмолор орнотулду. Мындай тосмолор Кара-Балта шаарында, Ала Тоо турак жай аянтында жана Бишкек шаарында пайда болду. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Бул чаралар кырсыктардын алдын алуу жана калктын коопсуздугунун деңгээлин жогорулатууга багытталган. Тосмолорду орнотуу адамдардын темир жолдон негизсиз жүрүүсүн азайтат. Ошону менен адамдар менен поезддердин кагылышуу коркунучун алдын алат деп айтылат Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы берген маалыматта. Буга чейин темир жолго жакын жайгашкан орто мектептердин окуучулары арасында бир катар түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Темир жолдун боюна мына балдар, адамдар дегеле көп чыкпай, машинисттер жана тепловоз айдоочулар да алар дагы мындай коопсуз жүрүп калышты да. Эси чукулдан адам чыга калса, экстренный торможение деп коет, коюп кетпесе жакшы, может коюп да кетиши мүмкүн да поезд менен. Ошондуктан азыр жакшы эле көрсөткүчтөр болуп атат биз койгондон бери. Дагы пландар бар, акырындык менен Кудай буйрса мына ушу эл калктуу аймактардын баардыгын ушу темир тосмо менен тосуп, элдин коопсуздугун алдын алсакпы деген бизде жакшы алда пландар бар.